Саламатсыздарбы урматтуу абитуриенттер. Биз сиздер менен бүгүн кезектеги жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу сабагыбызды баштайбыз. Эгерде x плюс y плюс z барабар 0 жана z бөлүнгөн 2 барабар минус 1 болсо дейт, анда xz плюс yz туйтмабыздын мааниси канчага барабар болот дейт. Алгач биз бул жерде белгисизибиз z таап алалы. Анда z бөлүнгөн 2 барабар минус 1ге. Биз билебиз, бул жерден z-ти таап алыш үчүн минус 1-ди 2ге көбөйтөбүз. Минус 1-ди 2ге көбөйтө турган болсок, минус 2ге барабар. Демек, z-тин мааниси минус 2ге барабар экен. Анда жогоруда берилген теңдемебизди жазып алалы дагы. X плюс y плюс z барабар 0. Бул жерде карасак, биз z-тин маанисин тапканбыз. Анда x плюс y z-тин ордуна маанисин коелу минус 2 барабар 0. Бул жерден x плюс y барабар минус 2 барабардыктын оң жагына өткөндүгү үчүн белгиси карама каршысына өзгөрүп 2 болуп жазылат. Эми биз табуу керек болгон туйтмабызга кайтып баралы. xz плюс yz барабар, алгач туйтмабызды бир аз жөнөкөйлөтүп алалы. Бул жерде карасак, экоосунда тең z деген өзгөрүлмө бар. Демек, z-ти жалпы көбөйтүүчү катары кашанын сыртына чыгарып жиберели. Анда кашанын ичинде x плюс y калды. Барабар, z-тин маанисин биз алгач тапканбыз, минус 2ге барабар. Минус 2 көбөйтүү. Ал эми x плюс y-тин маанисин дагы биз бул жерде тапканбыз, ал дагы 2ге барабар. Демек, минус 2-ни 2ге көбөйтө турган болсок, минус 4-кө барабар. Ал эми бизде варианттардан карап көрө турган болсок, туура жообубуз А варианты. Кийинки мисалыбызда, эгерде 13x минус 3 барабар 16 болсо дейт, анда 13x плюс 3 канчага барабар болот дейт. Алгач, биринчи теңдемени жазып алалы. 13x минус 3 барабар 16. Эми бул жерден белгисиздерди барабардыктын сол жагына, ал эми белгилүү сандарды, турактуу сандарды барабардыктын оң жагына топтоштуралы. Анда 13x барабар 16 минус 3 барабардыктын оң жагына өтүп аткан учурда белгиси карама каршысына өзгөрүп өтөт. Демек, плюс 3. 13x барабар 19-га. Эми биз туйтмабызды жазып алалы. 13x плюс 3 барабар. Эми бул жерде карасак, 13x-тин мааниси 19-га барабар экендигин көрүп турабыз. Демек, 13x-тин ордуна 19 маанисин коебуз. Плюс 3 барабар 22-ге. Ал эми биздин варианттарда туура жообубуз Г. 2a плюс 2b берилиши берилиптир. Ал эми А жана Б колонкаларында төмөнкүдөй көрүнүштө берилишкен. Алгач биз берилген туйтмабызды жөнөкөйлөтүп алалы. 2a плюс 2b барабар 8-ге. Бул жерде биз көрүп турабыз, 2 мүчө тең 2ге эселүү сан экен. Демек, баарын 2ге бөлүп жиберели. 2ге бөлүп жиберсек, анда бул жерде a плюс бул жерде b калды. Ал эми 8-ди 2ге бөлсөк, 4 калды. Эми А колонкасын жазалы. А колонкасы А бөлүнгөн 2 плюс Б бөлүнгөн 2 барабар 2 бөлчөктү кошуун аткарабыз. 2 бөлүмү, ал эми алымын кошуп коебуз. Б барабар. Эми бул жерде карап көрсөк,
А плюс Б bizde 4-кө барабар болчу. Демек, А плюс Б'нын ордуна biz 4 деген маанисин коебуз. Бөлүмү 2. 4 2-ге бөлсөк 2. Демек, А колонкабыз 2-ге барабар экен, ал эми Б колонкабыз 3-кө барабар экен. Салыштырып карай турган болсок, албетте Б колонкасы чоң. Кийинки мисалыбызда, эгерде x барабар 2002 жана y барабар 2020 болсо, дейт, анда туютмабыздын мааниси канчага барабар? Алгач биз туютмабызды жазып алалы. X y минус 1 минус y x минус 1 барабар. Туютмабызга маанилерди коердон алдын биз туютмабызды жөнөкөйлөтүп алалы. Кашанын сыртындагы жалпы көбөйтүүчүнү кашанын ичине көбөйтүп жазып чыгалы. X'ты y-га көбөйтсөк, x y, x'ты минус 1-ге көбөйтсөк, минус x, минус y-ты x-га көбөйтсөк, минус y x, минус y-ты минус y 1-ге көбөйтсөк, плюс y-га барабар. Эми бул жерде окшошторду топтоштурушубуз керек. Бул жерде карап көрө турган болсок, x, y жана y x'ыбыз бул карама-каршы белгиде турат. Демек, биз аларды туютмабыздан жөнөкөйлөтүп жиберсек болот. Анда бул эки мүчөбүз жоюшуп кетти. Анда бизде туютмабызда минус x жана плюс y калды. Эми алып келип туруп биз берилген маанилерди койсок болот. Анда x-ыбыздын мааниси минус белгисин коюп алалы, андан кийин x-тын маанисин алып келип коелу. 2002 плюс y-тын мааниси 2020-га барабар. Бул жерде 2002-ден 2020-ны кемите турган болсок, албетте чоңунан кичинесин кемитип, чоңунун белгисин коебуз. Анда 18-ге барабар. Ал эми биз варианттарыбыздан карай турган болсок, бизде туура жооп В варианты. Эгерде дейт, 5К плюс 2 бөлүнгөн 3 барабар 4-кө болсо, дейт, анда 25К плюс 4 бөлүнгөн 9-дун мааниси канчага барабар болот, дейт. Демек, алгач биринчи теңдемебизди жазып бир аз жөнөкөйлөтүп алалы. 5К плюс 2 бөлүнгөн 3 барабар 4-кө. Биз бул жерден 3-тү барабардыктын экинчи жагына көбөйтүү аркылуу өткөрүп жиберсек болот. 5К плюс 2 барабар 3-тү 4-кө көбөйтсөк 12. Ал эми бул жерден 5К'нын өзүн табалы. 5К барабар 12 плюс 2 биз бул жакка өткөндө минус 2. Демек, 5К'быз барабар экен, мааниси 10-го. Эми табылуучу туютмабызга көңүл буралы. 25К плюс 4 бөлүнгөн 9. Туютмабыздан ал жерде карай турган болсок, 25-ти биз 5 көбөйтүү 5 деп жазып алсак болот. Барабар 5 көбөйтүү 5К плюс 4 бөлүнгөн 9-га. Барабар. Эми бул жерде карай турган болсок, 5-тин өзүн жазып туралы. Ал эми 5К'быздын мааниси бизде 10-го барабар болуп атат. Демек, 5К'нын ордуна 10-ду жазабыз, плюс 4 бөлүнгөн 9. 5-ти 10-го көбөйтсөк 50, 50-ге 4-тү кошсок 54 бөлүнгөн 9. 54-тү 9-га бөлө турган болсок, силер билесиңер, 6-га барабар. Ал эми варианттарыбыздын ичинде биз көрүп турабыз, А туура жооп болуп атат.
Урматтуу абитуриенттер, бул видеону көрүп гана койбостон, өз алдыңыздарча башка тест китептердеги тесттерди алып, өзүңүздөрдү сынап чыгарып көрүңүздөр. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.